апам атайын жөнөтүрчү, ушундай алып кел депчи. Чачка, муунга, сөөккө өтө пайдасы көп. Жыландын сырткы келбетин имитация кылса болот. Аябай бул да кооз жана өзгөчө. Армаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз өзгөчө бир эфир даярдайлы деп турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, жакында эле ушул Маданият министрлиги жалпы элге, жалпы журтка кайрылуу жасаган. Кайрылууда ошол малдан чыккан ичеттерди талаага тыштабай, келген туристтерге бир жакшы, даамдуу тамактарды жасап берүү боюнча кайрылуу жасады эле. Бүгүн биз атайын 7 канал ушул боюнча бир маалымат иретинде сиздерге репортаж даярдайлы дедик. Бүгүн азыр биз Гүлчан айынын үйүнө келдик. Мына менин астымда турган карын, бул карындан кандай даамдуу тамактар жасалат, жалпы эле малдын, койдун ичетинен кандай даамдуу тамактар жасаса болот, аны ыргытпаш керек. Мунун баары ысырап корчулук, билесиздер. Бүгүн азыр Гүлчан айым мына ушул боюнча кененирээк баяндап берет. Бүгүн эми атайын ушул Маданият министрлиги кайрылуу жасаган экен. Малдын ичетин таза жууш керек, аны даамдуу тамактар жасап, учурда азыр өлкөбүзгө туристтердин саны көбөйүүдө, күндөн күнгө келген туристтердин. Анын арасында малдын ичетинен дагы сиз жакшы бир тамактар жасайт экенсиз. Угуп, билип, көрүп келип атабыз. Азыр бисмилля деп баштай берели. Мен сизге жардам берип турайын. Азыр биздин чарадан ушул койдун ичети Гүлчан айым өзүңүз түшүндүрүп, анан жууп баштасак, Ооба, мисалы үчүн койбу, эчкиби, кичинекей ушундай жандыктын сразу эле союлары менен ушундай алып коюш керек. Чарага салдыңыздар, ошол мустак болуш керек да. Көбүнчө ирип кетет. Ошол ирибес үчүн 3-4 жолу суу ирет мустак сууну куюп уну мустатып алыш керек. Себеби жаңы союлгандан кийин ысык болот. Ошондуктан ирип кетет ысыкка. Атайын мустак сууга салып ысыгын табуу деп коет. Табын кетирип үргөндөн кийин оңой болуп калат. Көбүнчөсү ичегени жуугандан бардыгы мындай коркушат да. Себеби көбүнчө ирип кетет, анан жууганда бөлүнө берет, үзүлө берет, нажастар сыртка чыгат. Ошондуктан ошодон жадашып дагы көп кыз келиндер жуубайт. Бунун оңой жолун көрсөтүп берейин. Негизи 3-4 жол менен жууса болот. Кээ бирки касаптар бар, ошол кой союп атканда эле бирден тартып алып, ошондо эле сыдырып коюшат нажастан. Көбүнчөсү ушундай иретте союлат. Ошон үчүн биринчиден мондай үзүлүп келет да, ушул жоон ичегиден үзүлүп келет. Ошол жоон ичегинин могул жерде чоң-чоң нажастары болот. Ошону эле мындайынан айландырып олтуруп, бул жерге келип, бул спиральдан айландырып, бул жерге түшүрүп койсо, ошондо таза жуулат карындын ичине. Себеби бул мондай обратка кетет да. Тескерисинен кылганда ушул жерге бардыгы түшөт да, ошондо оңой жана бат болот. Биринчиден ол жер аябай көп болсо нажастары, анда бул жакыныраак жеринен чыгарып алсаңыздар оңой болот. Ал эми мына ошол дагы бир суроо берейин сизге. Бул иче карынга мал союлганда эле дароо чарага салып, андан соң мустак суу куйбасаң дейт. Бул иче карында ошол ичиндеги баягы нажас деп коебуз, ошонун жыты калып калат дейт. Ошолчунбу? Жыты сиңип да калат, андан дагы маанилүүсү ирип кетет да. Кээ бирки ичегилер бүтүн мойдон керек бизге. Ошол бүтүн мойдон чыкпай калат дагы ирип кетет. Кадимкидей ирийт, үзүлөт, мындай бүтүн кылып жууа албай да каласың. Бөлүнүп жууп калат. Иче карында жыт калбаш үчүн кээ биркилер сода кошушат экен, ар кандай бир баягы жыт кетирүүчү нерселерди кошот экен. Бул туурабы же туура эмеспи? Жыт кетириш үчүн негизи туз менен эле бышарат деп айткан сөз бар. Бышарып коюш керек. Тузду көп эле салып, аны таза жуугандан кийин тузга эле бышарып койсо, анан кээде лимонду дагы салып коет. Ошол мезгилде дагы жыт кетет. Жыты кетет. Анан соданы жыт кетириш үчүн эмес, балким тезирээк бышыруу үчүн салынат. Эң башкысы муздак суу куйса буга жыт да сиңбейт экен. Өзүнүн убагында, саатында жууп койсо, бул баягы жаңы малдын ичине чыккандан кийин свежий мойдон турат экен да. Мынакей майлуу ичегини жууп алабыз. Себеби алдында өтө көп
чоң нажастары болгон үчүн мен батыраак болсун деп жууп алдым. Эми бул майлуу ичегини биз алышыбыз керек. Бунун мындай алыш үчүн эмне кылабыз? майы дагы болот, башында молго капталган. Аны уже алынып калды. Азыр болсо эми секин аны чыгара баштайт. Бул спираль формада болот. Ушуну полный секин алып алыш Ошондо ичеги карын, а? Бул майлуу ичегеси, именно майлуу ичегеси. Бул жерде эки эле ичеги болот. Биринчиси майлуу ичеги, экинчиси мындай ач ичеги, эң узун. А бул майлуу ичеги бирөө эле болот, ушул экөө. Анан могу жерде караңыздар, мен көрсөтүп коеюн. Бул карын, карын эң көп нажас ушул жерде, анан эң сонун нерсеси жери да ушул. Бул жерде мынакей ашказандын өзү, могу жерде будан өрдөк жасалат. Жакшы экен. Анан мына ушул карын курдак деп атайын дагы буйрутма менен жазып атпайсыздарбы элге? Бул идея кимден келип чыкты? Эмне себептен ушул карын курдакты элге тартуулайлык, элге сунуштайлык деп ойлонуп алдыңыздар? Бул мындай случайно эле болуп калган нерсе да. Мен кичинекейимде ушу ата-энем ушул карындар менен аябай кой сойгон үчүн үйдө карындарды бышырып жейт элек. Андан кийин ушуларды баары бышырат элек да. Картошка менен куруп жечик, анан мен ушинтип мариновать этип жегенди аябай жакшы көрчүмүн да. Бала кезде эле. Бала кезде эле. Андан кийин көп жыл өттү. Анан бир тойдо дагы ушундай карын курдак тартуулаганбыз элге, бирок уйдукунан. Анан көптөрүнө жаккан. Ал 2018-жылы болчу. Андан кийин мен Бишкекке көчүп келдим. Анан келсем ушундай карындын мындай өрдөгүн алдырдым да. Таанышыман. Анан эже, мен сизге карын берип бирдим. Жеп коюңузчу деди. Анан мен эмне кылышымды билбем, боюмда бар төрөйүн деп калганмын. Анан кийин баардыгын даярдап, анан TikTokко киргизип койдум. Карын бар, курулган, бирок сатылат деп 6 контейнер чыкты. Ошого эле күнү замат алып кетип калышты. Себеби биз баягы бизге андан мурун быжылар деле бар болчу. Быжы, өрдөк, салаттар, компоттордун түрлөрү бар эле. Анан дароо эле ошо күнү алып кетип калды. Эртеси күнү аябай сурап башташты. Анан эртеси күнү 10 контейнер жасап койдум. Кийин дагы ошол эле күнү түгөнөт, дароо эле түгөнүп калат. Анан эртеси күнү 20 контейнер жасадым. Ошентип вообще без выходной күнү түн иштеп калдык. Бирок ошол буйрутма алган кардарлардын арасында атайын карынды сүйүп жегендер бар бекен? Ооба. Такай алып тургандар, такай чалып тургандар. Бизде күн алыс алып тургандар аябай көп, күн алыс алып тургандар. Андан аябай негизи карынды сүйүүчүлөр өтө көп экен да. Мен ушунчалык өзүм да таң калдым. Ушундай да болушу мүмкүнбү депчи. Карынды жакшы көргөндөр өтө көп экен. Мынакей могул ичеги келди дагы, келип могул жерге өрдөккө келип такалат. Ошо өрдөктөн ылдый мындай өткөзүп беребиз дагы. Ошондо эч жерге кесилбейт, эч кандай нажас чачырабайт. Мисалы үчүн кезип алганда дагы байлап койсоң деле кээде чыгып кеткен учурлар болот. Мынакей мындай келди, буга салабыз азыр. Муну 3 жолу куябызбы ошондо? Негизи 3 жолу таза жуулса, бир жолу сыдырып алгандан кийин нажастардан 3 жолу жууп коюш зарыл, шарт. Бирок буну оодарып да койсо болот, ушуну болду. Көп да суу койбоңуздар. Мынакей биринчи учун сөзсүз учун жоготпош керек. Эч качан учу жоготпош керек. Издеп аябай күнүңүз өтөт. Учун жоготпош үчүн эмне кылыш керек? Учун жоготпош үчүн баш бармак эле бир жолу айландырып алабыз, болду. Жеңил болот. Андан кийин колуңузга эле жанагындай жиптерди эме кылат го, чогултат го, түрөдөй. Ошондой эле кылып кете берсе болот. Бул азыр сиз ошол ылдыйбөстөй суу менен агызып атасыз ичиндеги бар. Ооба. Чала жуулуп калса, ушул ачуу болуп калат. Ушул таза эле жуулса, негизи ачуу болбойт. Мени көбүнчөсү нарындык деп ойлойт, сүйлөгөнүм менен таластык деп ойлошот, бирок мен Жалал Абад областынын Таш көмүр шаарынданмын. Таш көмүрдө деле этти көп жейби? Ооба, этти көп жешет. Анан ал жерде көбүнчө эчки көп, аябай. Биз да эчкини көп жейбиз.
себеби тоолуу жер. Туура. Ол жерин алып таштасаңыз болот. Негизи жууп, одарып жегенди деле жарайт. Негизи бул нерсе адал. Андан Буга суу кийин куйбайбы? буга суу куябыз. Буну жууш жеңил эле, если ыкмасын билсеңиз. Биринчиден келиңиздер бир жолу чайкап алайлык дагы. Андан кийин бездерин алып алыш керек, бир сыйра караңыздар, себеби бул одарылат, ошол боюнча калат да, ошол боюнча бышат. Ошондуктан бүт Майлары кете берет. Майларын кыйналсаңыз алып койсоңуз болот, бирок майлары деле кете берсе болот. Ар бир жерин ушул 9 кат деп коет буну. Негизи жууп аткан адам билет, бул 9 кат эмес, 99 кат деп айтып жини келип жуушат. Ушул жерди өтө көңүл буруш керек, себеби бул жерде бекинип, катынып, жашынып алган нажастар көп болот. Ушул шорпону, бүт нерсенин даамын бузган ушул жыт эмнеден чыгат? Нажас калып кеткенден, анан ичеги ийрип кеткенден гана жыты аябай буркураган болот да. Мисалы үчүн свежий эле союлуп, свежий жуулган болсо, анда эч кандай жыт болбойт. Жууп алгандан кийин буну сөзсүз одаруу зарыл. Одарыш үчүн эки жери болот. Бир жери жоон болот, бир жери ничке болот. Ушул ничке жерине, жоон жерине барсаңыз өтө оңой. Туура бул жагынан келсеңиз, бул жерге чыга албай каласыздар акырына чейин. Анан жөнөй эле кичине бир 2 сантиметр жеринен алабыз. Жөн эле чубукту киргизебиз дагы, мындай кылып учун бул жака алып келишибиз керек, одарышыбыз керек. Ушундай одарылганда таптаза болот, эч мындай күмөн дагы болбойт. Аябай жакшы, тез, бат дагы одарылат. Негизи дайыма ичеги жууган адамдардын үйүндө ушундай таякча болот. Дайыма биздин да күндө колдонгон таякчабыз. Кичинекей мезгилибизде ушинтип жүгүрүп жүргөндө апам атайын жөнөтүрчү, ушундай алып кел депчи. Таякча үзүп келди. Таякча алып келди, аны тыттан барып алат элек. Карындар да тазаланып бүттү. Карын, ач ичеги, эң узун ач ичеги. Андан кийин мындай өрдөк, бул кадимкидей эле өрдөктүн өзү, мынакей башы, куйругу, бул ёжик жасалат будан. Андан кийин бөөнү, анан майлуу ичегилери. Ушулдан турган карын, ичеги карын. Буну жууш негизи өтө оңой. Биринчи эле жууш кыйын болушу мүмкүн, андан кийин жууганыңызда жеңил болот. Эң негизгиси бул ден соолукка аябай пайдалуу. Бул Б витаминдин группасы бар. B1, B6, B12 бардык тизмектери бар. Жана бул иммунитетти көтөрөт, ашказанга дагы өтө пайдалуу. Ушундай парты менен жегенде, мисалы үчүн ашказан оору адамдар парты менен жейт. Анан кээбиркилер жиркенишет да, анда ушундай тазаланып, парты жок дагы жесе болот негизи. Бул жерде аябай чачка, муунга, сөөгкө өтө пайдасы көп. Жана ошондой эле чындыгы деликатестердин бири келет. Буларды биз айтпай калыппырбыз да. Эмнеге керек экенин сиз бир айтып кетсеңиз болобу? Болот. Албетте, мисалы үчүн нону эң эле популярдуу, эң эле сонун нерсе бул өрдөк жасалат, ичине фарш салынат дагы, мындай кадимкидей өрдөк болот, аябай кооз, суйкайган, аябай жашынакай, көрктүү. Бул болсо ёжик жасса болот, ташбакка жасса болот. Ушулдан ичинде быжы салып, сонун деликатестер жасалат. Мисалы үчүн могул ач ичегиден 5 сала өрүм менен өрүп, жыландын сырткы келбетин имитация кылса болот. Аябай бул дагы кооз жана өзгөчө.
бул жоон ичегени дагы аябай шорпого деле салып ичсе болот, жөн деле картошка менен Даамдуу. кууруп жесе аябай даамдуу, карын деле ошондой. Бул спиралдын ичинде чыккандардын эмелерин алып, бездери өтө көп, бездерин алып тазалап, буну шорпого да кошуп койсо болот. Анан карындан рулет да жасаса өтө сонун. Ичине эт салып, специя салып, тузун жакшылап салып эле рулет жасаса, сонун эң бир сонун. Сиз өзүңүз жасап көргөнсүз? Негизи үйдө жасап жейбиз. Сонун болот. Жакшы. Мынакей ардактуу көрчүлөр. Эмкиде рулет тартайлык. Эмкиде буйрса дагы көрсөтөбүз, ыраазычылык билдиребиз. Биздин бүгүнкү чыгарган берүүбүз сиздерге пайдалуу болуш керек. Ошондуктан эч качан ысырапка жол бербейлик. Баардык малдан чыккан ич этти, ошол эле баш этти баардыгын татынакай кылып, кыргыздын бир улуттук тамактарын жасап жесек болот экен. Ушул жерде бир эле ич чыгарын эмес, баш эттен дагы даамдуу тамактар бар. Өздөрүңүздөр тартып жүрөсүздөр. Буйрса мына ушул Гүшенежебизге келсеңиздер, дагы билбегенди билгизет. Ушу менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Аман туруңуздар.